жетаттан ырчы болгон эмес. Сен эмне болмок элең тигиндей эмне баланын эч качан кандай эмнеге жөндөмү бар, ал сөзсүз эле баягы ырчы болуп кетет же башка болуп кетет деп деген мааниде эмес. Бала мисалы үчүн экономист боло турган болсо дагы же башкаруучу болуп бир өлкөнү башкара турган адам болсо дагы ал музыка жардам гана берсе, бербесе зыянын тийгизбейт да. Чоң инструмент дегендей эле. Жок, музыканын кайсы тармагы боло турган болсо, мисалы үчүн биз эгерде кокус манас сабагын мектептин немесине киргизе турган болсок атайын, бул манаска ушунчалык сугарылып өскөн балдар кыздар бул патриоттук сезими дагы өсүп өнүп чоңоет. Өзү ушунчалык кыргыз экенине сыймыктанып чоңоет. Себептен манастан биз үйрөнгөндөн үйрөнө элегибиз, түшүнгөндөн түшүнө элегибиз көп да. Бул өзүнчө кең аалам манас дүйнөсүчү. Ошол биздин азыр манасты чоң океан дей турган болсок, биздин өнөр дүйнөсүндө мисалы үчүн мен комуз менен обон чыгарам да, эстрада багытында дайым ошол океанга кошулган эле бир кичинекей ошондон же бөлүнүп чыккан эле бир кичинекей булактын эле бир жүлгөсү да биздикичи. Биз ошондой түшүнүшүбүз керек.